Саламатсыңарбы? Балдарды кантип шыктандырсак болот? Бүгүн сиздерге эң сонун техникаларды сунуш кылабыз. Балдардын типологиясына, өзгөчөлүгүнө, күчтүү жагына басым коюп шыктандыруу. Мисалы, кайсы бир балаңыз бийликти жакшы көрөт, үстөмдүк кылганды жакшы көрсө, экинчиси болсо социалдык деп аталат. Бул коомго аралашып, оюн зоокту, элди жакшы көргөн, үйгө мейман келгенди, мейманга барганды жакшы көргөн балдар болот. Андан сырткары пландаганды жактырган балдар бар. Эгер план боюнча болбой калса, алдын ала ойлогон оюндай болбой калсак, ачууланган, бул нерсени жактырбаган балдарыбыз бар. Анан бирөөсү тактыкка маани берген, өзү дагы жоопкерчиликтүү, бардыгын так аткарат жана сизден дагы тактыкты талап кылынат. Карасаңыз, ушул жерде бизде көбүрөөк кыйналабыз. Мисалы, бийлик кылган балабызга көп учурда тактыкты талап кылып коюшубуз мүмкүн, же болбосо коомду жакшы көргөн балабызды үйдө отур деп коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан балдардын өзгөчөлүгүн изилдеп туруп, психологиялык жагын изилдеп, балдарыбызды терең таанып туруп, ошого жараша шыктандырсак, ошого жараша тапшырма берсек, балдарыбыз муну табиятында бар болгондуктан оңой эле, эч кандай жүк көрбөй эле кылышат да. Мисалы, конокко барган бир кырдаалды алып көрөлү, ал жерде бала деген тынч отурбайт. Анан балдардан тынч отур деген талаптын өзү эле туура эмес. Анткени бала кыймылдайт, сүйлөйт, элге аралашат. Ошол учурда сиздерге бир сырды айта кетели. Мисалы, бийликти жакшы көргөн балаңызга ошол жактагы балдарды сен башкарып тур, сен жоопкерчиликтүүсүң деп. Ал эми оюн зоокту, коомчулукту жакшы көргөн балага сен оюндарды уюштура кал. Кайсы бир оюндарды сен уюштурсаң, сен жоопкерчиликтүүсүң деп. Ал эми пландаган балага бүгүн план боюнча мындай кылабыз, анан кетебиз. Ага чейин сен муну кылып турсаң, план боюнча эң сонун болот эле деп. Анан тактыкты жакшы көргөн балага оңой эле. Ага так көрсөтмөлөрдү берип койсо, так балабыз муну ар бир пунктка токтолуп, ар бирин так аткарат дагы, конокко барганда эч кандай сизде кыйынчылык жаралбайт. Карасаңыз, ошондо ар бир балаңыздын типологиясына жараша тапшырма берип коесуз дагы, сиз коноктор менен тынч отуруп кетесиз, балдар өз иши менен өздөрү алектенип, алар дагы ыраазы болуп кайтышат. Анан дагы бир кичинекей техника менен бөлүшө кетейин шыктандырууда. Дайыма муну эске алыңыз. Балаңыз эмнени жакшы кылат? Балаңыздын мүнөзүндө кандай өзгөчөлүктөрү бар жана келечекте балаңыздын ким болушун көрөсүз. Келечегин кандай элестетесиз? Балаңыз эмне жакшы кыларын кагазга тизмелеп жазып алыңыз. Андан кийин анын мүнөзүндөгү өзгөчөлүктөрүн, сапаттарын тизмелеп жазып алыңыз дагы. Ошол кылган иши менен ошол мүнөзү кандай келечекке алып бараарын жазып койсоңуз, мына сизге даяр жадыбал деп койсок болот. Ошону карап алып эле шакылдата күнүгө балаңызга 3 маал тамак берген сыяктуу жан дүйнөсүн ичиндеги шыктандырууга суусап турган чөйчөгүн толтуруп турасыз дагы. Балаңыз жыйынтыгында мүнөзү бекем, эрктүү, тартынбаган, өз оюн кенен айта алган, өзүнө ишенген, өзүнө берген баасы жакшынакай болгон балдарды тарбиялап чыгасыз.